басып, кызы менен ойноп, бизди сүйүнтүп жатат. Нурлан Насип жубайынын абалын айтты. Жол кырсыгына кабылган ырчы Асель Кадырбекованын бүгүнкү күндө абалы жакшы. Анын саламаты күндөн күнгө оң жакка өзгөрүп жатканын өмүрлүк жолдошу ырчы Нурлан Насип видео кайрылуусунда айтты. Айтымында Асель Кадырбекованын ден соолугу толук калыбына келиш үчүн дагы убакыт керек. Аселдин кырсыкка кабылганына 2 айдай убакыт болуп калды. Ушул убакыт аралыгында дос жар, тууган урук, тааныштар, күйөрмандар, айтор көптөгөн адамдар анын айыгып кетишин Кудайдан тиледи. Сиздерге анын абалын айтып коюуну туура көрдүм. Кудайдын буйругу менен Асель жакшы болуп келе жатат. Азыр кызы менен ойноп, өзү басып, өзү тамак ичип, биз менен сүйлөшүп, бизди сүйүнтүп жатат. Алгач жаратканга ыраазымын. Андан кийин Бишкектеги номер 4 шаардык оорукананын жамаатына, анын ичинде хирург Сабырбек Жумабековго, анан сөзсүз жалпы кыргыз элинин жакшы тилеги үчүн ыраазымын, дейт Нурлан Насип. Эске салсак, ырчы Асель Кадырбекова 26 июнда Бишкек шаарында автокырсыкка кабылып, оор жаракат алган. Травматология жана ортопедия илими изилдөө борборуна жеткирилген. Ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс үчүн билбеген абалда жаткырылган. Ал эми 4 августта анын үйгө чыгарылгандыгы кабарланган. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Тамара Каримова биримдик менен шайлоого бара турганын тастыктады. Урматтуу досторум, шайлоо жакындаган сайын кичинекей мүмкүнчүлүктү өз пайдасына оодарып, жалгандан пиар жасап көнгөн айрым адамдардын аракети менен адаттагыдай эле менин тегерегимде түркүн көп. Узун ушак сөздөр жүрүп жатат. Бир канча партияларга барып аракет кылды, тигиге буга барып жүрөт, же дагы башка ушул сыяктуу түрдүү жөө ушактар жада калса дагы макала болуп чыгып жатат. Мен бул боюнча сиздерге кайрылып, расмий билдирүү жасоону туура көрдүм. Өзүңүздөр билгендей, мен пандемия алдында Ош шаардык жергиликтүү кеңешине Биримдик партиясынын атынан кандидатурамды койгом. Дарак бир жерден көгөрөт. Менин тандоом Биримдик партиясы. Бүт дүйнө тараган кара тумоо биздин өлкөгө да келип, өзгөчө абал киргизилип, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо иштери токтотулгандан кийин мен үй-бүлөм жана чыгармачылык иштерим менен гана элекмин. Эч бир партияга барып суранып, жогору кеңешке аттанам деген жерим жок. Бул негизсиз ушак. Мен өз тандоомду жасагам. Мен Биримдик партиясы менен биргемин. Бирок бул шайлоодо эч бир партия менен жогору кеңешке баруу ниетим жок экенин расмий билдирем. Буйруса келечек алдыда, Кыргызстан үчүн кызмат кылуучу күндөр алдыда. Ал эми бул шайлоодо өлкө үчүн чын дилден күйгөн мыкты партиялар тандалышына тилектешмин. Бардык кандидаттарга ийгилик. Биримдикте ынтымактуу жашайлы. Урматым менен Самара Каримова деп жазат ырчы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Алтайда бир толкунданып, жүрөгү дүкүлдөгөн Алтынай Нарбаева. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева карантин башталгандан бери, тагыраагы 6 айдан бери төркүнүнө биринчи жолу барып, сүйүнгөнүнөн жашып алганын айтат. 6 айдан бери биринчи жолу Ошко төркүнүмө учуп жатам. Кыз бала ушундай экенбиз. Бошошуп түнү менен уктай албадым. Толкунданып, ата-энемдин баскан турган жерлери, бейиште жүрүшкөн болушсун. Алла Тааламдан тилейм ар дайым. Сагынып, куса болуп, сүйүнүп баратам. Диана сиңдимди турмуш сапарын узатабыз. Бактылуу болушсун. Менин жүрөгүм дүктүк. Ордолу Ош шаарына келдим. Балалык сезимдерим ойгонуп, балалык күндөрүм баладай бажырайган ар бир көз ирмемди эске салдыго. Ар бир кыз бала төркүнүнө барганда мендей болуп сүйүнсүн. Канча күндөн бери кыздарымды сагынып, бүгүн Ош шаарына келдим. Сонун бактылуу минуталар менен башталды. Ар бир адамды күтүп, тосуп, узаткан адамы болгон өзү бактылуулук экендигине бүгүн ынандым. Баарыбыз ден соолукта бололу. Сонун эмоциялар, жүрөгүм сүйүнүп жатат, деп кабарлады. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Эпидемиологиялык кырдаал турукташкан өлкөлөрдүн тизмеси түзүлдү. Кыргыз Республикасынын чет элдик жарандардын кирүүсүнө уруксат берүү үчүн коронавирус инфекциясынын жайылышынан төмөндөшү жана эпидемиологиялык абалдын турукташы байкалган мамлекеттердин тизмеси: Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казакстан, Түркмөнстан, Бельгия, Австрия, Улуу Британия, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия,
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Түркия, Швейцария, Швеция, Катар, Бириккен Араб Эмираты, Малайзия, Түштүк Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония. Эске салсак, бул боюнча 2020 жылы 20 августта Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 621 буйругу чыккан. Документке ылайык чет элдик жарандардын Кыргызстанга кирүүсүнө уруксат берүү үчүн коронавирус инфекциясы төмөндөгөн эпидемиологиялык абал турукташкан мамлекеттердин тизмесин тактоо боюнча тапшырма берилген. Министрликтин 621 буйругун ишке ашыруу максатында мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жетекчилиги COVID-19 илдетин Кыргызстанга киргизбөө жана оорунун жайылышын алдын алуу боюнча күчүндө турган алгоритмдердин аткарылышын камсыздамакчы. Министрликтин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан берилген маалыматка ылайык эпидемиологиялык абал турукташкан мамлекеттердин тизмесин жаңыртып турмакчы. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору эпидемиологиялык абал курч бойдон сакталган жана турукташкан мамлекеттер жөнүндө, ошондой эле коронавирус инфекциясын Кыргызстанга киргизбөө, жайылышын алдын алуу Ырчы Анжелика, элчи болгум келчү, балким ал кыялым ишке ашып калаттыр. Ырчы Анжелика ыктыярчы катары президентке жолукканы, кайрымдуулук, саясат, жаңы алган үй жана башка темада Супер ТВге маек курду. Алгач ал өлкө башчысы менен болгон 3 сааттык жолугушуу ойдогудай өткөнүн, анда кандай маселелер көтөрүлгөнүнө токтолду. Биз өз көзүбүз менен көргөн нерселерибизди айтып бердик. Жолугушууда дарыгерлердин туура эмес иш алып баруусу, тагыраагы ыктыярчылар тарабынан берилген бет каттарды жана башка каражат кампага катып койгондор тууралуу кеп козголду. Бул маселе дароо чечилерин өлкө башчысы билдирди. Жолугушууга барганда атабызга даттангандай эле барып ачык айттык. Мен жолугушууда обсервация, ооруканаларда канча адам жаткан, алар кимдер экени, баш оорундар тууралуу тизме корооду болсун деген сунушту айттым. Анткени жол тандабастар менен келгендер ооруканага кирип, карапайым адамдар сыртта калып жатат деген видеолорду көрүп жаттым дейт ал. Анжелика айым пандемия шартында ыктыярчы болуусуна Ырчы Мырбек Атабековдун социалдык тармактагы билдирүүсү себеп болгонун айтат. Карантин болуп үйдө отуруп калдык. Мирбек Атабеков кычкылтек концентраторун алып берели деп бир жабдыкка акча бөлгөнүн Инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Анан мен дагы бирди алып беришим керек. Ар бирибиз бирден алып берсек бейтаптардын өмүрүн сактап калабыз дедим. Жарнама менен иштешкен өнөктөштөрүмдөн гонорар келип түшкөн. Ошол акчаны баарын жабдык алууга котордум. Ал суммага 5 кычкылтек концентратор келет. Андан тышкары менин тааныштарым, эжелерим дагы жабдык алып берүүгө киришти. Андан кийин Элсондон капчыгымды ачып, каражат топтой баштадым. Садака кылгандардын көбү чалышып, чын эле биздин Элсонбу деп сурап жатышты. Жалпысынан 5 миллион сомго медициналык жабдыктарды жана дары-дармектерди алып элге тараттык. Ырчы саясатка аралашуу боюнча пикири менен бөлүштү. Саясатка барыш керек окшойт деп калдым. Себеби мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечүүгө жол ачылат экен. Эгер партиянын лидери, команда сендей мыкты, мекенчил болсо эмне үчүн элдин көйгөйүн чечкенге күч аракетиңди жумшабашың керек. Бирок кыялымда өзүм элчи болуп, башка мамлекеттерде Кыргыз өлкөсүнүн маданиятын көрсөткүм келчү. Эгер элчи болсом, элибиздин маданиятын ушунчалык көрсөткөн элчи болмокмун. Балким ал кыялым ишке ашып калаттыр. Бар алдыда биз башкалардын катасын көрүп тажрыйба топтой беришибиз керек экен, деди ал. Маектин жүрүшүндө Анжелика айым Ырчы Асем экөөнүн ортосундагы түшүнбөстүктөргө токтолуп, азыр баары жакшы экенин айтты. Мындан тышкары ал жаңы алган үй боюнча кеңири маалымат берип, ак өргөнү алуу үчүн насыя алганын билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чекит, KG.